Su içerdagi adeptir. Su içkende çınını oң kolu menen karmap, bismillah dep içsin, sorup içsin, çoң jutup içpesin. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, su içkende az-azdan sorup içkile, çoң jutup içpegile. Alбетте, боордун орусу суну çoң jutup içkenden пайда болот. Туруп içпесин, жатып içпесин. Мындай içүүдөн Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыюу салган. Su içерден алдың, чынынын ичин карап, анан içsin. Оозунан чыныга суу тамызбасын. Su içерде кекирбесин. Чыныга карап, демин чыгарбасын. Балким чыныны оозунан алыс кармап, анан альхамдулиллах десин. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам су içip бүткөндөн кийин соң айтат болчу: Аллах Таалага мактоолор болсун. Биздин иче турган суубузду өз рахматы менен ширин, таттуу кылып койду. Биздин күнөөлөрүбүздүн кесебетинен ачуу туздуу кылып койбоду. Чыныны айлантканда оң тараптан айлантуу керек. Себеби Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүт ичте сол тарабында Абу Бакир Сыддык олтурат болчу. Оң тарабында бир ароби, чоочун айылдык олтурат болчу. Умар радиаллаху анху алысыраак олтурган эле. Умар радиаллаху анху Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтты: Кешигиңизди Абу Бакирге берсеңиз. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оң тарабындагы аробиге берди. Анан айтты: Дайым оң тараптан баштоо керек деп. Су ичерде сууну 3-кө бөлүп ичүү керек. Биринчи бөлүгүндө бисмиллах деп ичип, акырында альхамдулиллах десин. Экинчи бөлүгүнүн акырында роббил аламин десин. Үчүнчү бөлүгүнүн акырында ар-рахманир рахим десин. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.